Располагайтесь пока. Oturdunuz mu? Bismillah. Kettik. Maqsat aka, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. To'xtamiz boshdan. İyi. Так, Maqsat aka, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qayradan buyursam aka, Markar avtosalonuna sizdin алдыңызға kelib o'tiramiz. Kelgile. Көпчүлүктүн суранычы боюнча жана бир суроо көпчүлүккө эме болуп атат да, шарттарыны, андак булдактарын анан сүйлөшөлү. Ошол Маркар автосалонунан ушу сиз канча жылдан бери иштеп атасыз билбейм. Ошо иштеген периодтан бери кыргыз бир туугандардан, мекендештерден, ошол машина алып чыгып кеткендерден лично мындай төлөп алып чыгып кеткендер болдубу? Болду, эки болду. Сиздин иштеп атканыңыз, сиз канча жыл иштеп атканыңызга? Мен бул жерден мурун Гензер ачылгандан кийин иштедим. Ал жерде 1,5 жыл жүрдүк. Химкиде, Гензерде, Мас Моторста. 1,5 жыл аякта иштедим, биякта августтан бери. Почти 2 жылда өтүп калды. Мен ошо Гензерге келгенде жалбаттык эки акалюкалы келип 20-жылкы. 20-жылдын ошондо пандемия жаңы башталып аткан кез. Апрелде кирдимби? Апрель. Жок. Пандемиядан кийин экен. Пандемиядан где-то в августтарда кирдим мен. Августтарда киргенде ошондо келип алышкан. Анда бизде мындай эме жок болчу. Реклама. Азыр YouTube'да жок эле, чөн эле WhatsApp'тарга визиткабыз бар болчу, ушундай машина деп визитка өтчүбүз. Ошо визиткаларым менен келген эки акалюкалы келип Карнивалдын 20-жылкысын алган. Где-то 21-жылы, 20-жыл күздө алышкан да. Карнивал ал жана минивэн, Kia Карнивалдын 20-жылкысын дизель 2 объему мененчи. Ошону алышкан, аны сразу эле неме кылып, анда бизде обклейка деген жок эле, жөн эле мындай кетчү да машина. Азыркы шарттар. Азыркыдай эмес жок болчу. Бонустар жок болчу. Анда дөңгөлөгүн берчү, дөңгөлөгүнүн акчасын берчү. Азыркыдай обклейка эме дегени жок болчу. Обклейканы алган киши өзү чыгарып жасап кетчү да. Алып чыгып кетишти. Анан аларга ГАИге учетко курган жагында жардам бердим мен, таанышпады ГАИдечи. Ошого алып коюшту, обклейкасын өздөрү кылышты, ошентип иштеп башташты. Анан ошол Карнивалды 2 жылдын ичинде чыгарып кетишти акалюкалы. Тындырбаптыр. Кийин айтып атышпайбы? Мен бияққа келгенде бір жерге келіп, баяғы неге жоқпын алып кеткенде. Анан кийин рекламамды өтсөм бір жерге келишиптир. Ошо Карнивал менен келишти. Күзүндө декабрдын жаңы жылдын алдында келди да. Мына байке чыгарып бүттүк. Эми биз экинчи машинага беребиз дегенде экөө айтат, жалбаттык балдар. Бир машина, эки адамга бир машина болбой калат экен. Муну эми биз сатыкка коюп атабыз дагы берип көрөлү деди. Беришти ушу жерде мен реклама менен жаңы менен келип. Бирөөнө Camry чыкты. Анда эмелер, Camry'лер азыркыдай 4 миллион 700 эмес, 3 миллион 700 болуп турган. Бирөө Camry алды, бирөө Капиат алды. Акалюкалы. Экөө тең тапшырды, экөөнө тең одобрение болду да. Ошону тээп кетишти, тигини сатабыз же выкупка беребиз деп жүргөн. Андан кийин өткөндө бирөө келди, ал дагы Химкиден алыптыр, мен Химкиде жүргөн кезимде. Солярис. Чыгарып бүттүм деп баягы рекламада келди. Тиги Эркин таксинин рекламасында келип, 3-4 күн мурун эле келип. Бүтүрдүм байке, дагы подавать эттим мунусунда. Ипотекада алып тур ортодон. Финансовый нагрузка болуп калып, одобрение жок болуп калды да. Чыгарып кетишти. Досрочный погашение менен чыгарышты, булар эми немеси. Тест кылып. Анан могу Маркардын жана сырткы площадкасында кар басып, эптемес көп машиналар жатат да. Алардын баардыгы пробег мененби? Ал жерде Китайлар да бар, кардын алдында. Китайскилер бүт без пробег. А бертинде машиналар с пробегом. Бул жерде площадкадан тышкары да бир площадкасы бар, Ивантеевка жакта. Ал жерде 500 мындан 3 келет. Ошол жерден машиналар түшкөн жер ошол жерден бияка алып келип. Ошол жерден анан салондо бияка анан Химкиге ушака тартып турду. Негизи 2 салон барбы? 3-үчүсү да ачылды бул жерде салондо. Океан деп.
океан деп Океан. Москванын Торговый içinde. центр океанда те, анина метро жакта. Москванын ичинде эле экен анда. Ичинде эле. Ал деле ушундай чекеде, бул бүт бардыгы чекеде. Тиягы Шереметьево болуп атабы? Бул Химкиде. Биягы Домодедово, тиги Внуково жакта болуп. Рассказов да. Жакшы. Бирок жанагы сиз айтып аткан площадкадан 3 салонго тең тарайт экен. Тарайт. Бизде грузовый коммерческий автомашиналар да бар. Аларда автокредитке берилет. Мисалы, кайсы машина дегенде Mercedes Sprinter бар, Ford Transit бар, Fiat Ducato бар, Gazelle Next жаңылары бар. Шу машиналардын бардыгы автокредитке берилет бизде. Алар жана доставка, экспедитор бир Жок, нерсе грузовый доставкаларда иштеп жүргөндөр. Алар кандай пробег мененби же жаңы? Жаңылары бар, пробеги менен бар бүт. Бул жерден жаңылары Gazelle Next'тер жаңылары, калгандары бүт с пробегом. Ал грузовойлорго жанагы эмелер болобу? Подароктар. Жок, шарттардын бардыгы аларга деле ушул легковойлор сыяктуу элеби? Жок, аларга дөңгөлөк темелер берилбеш. Алардыкы жок. Эмечи жанагы сроктору тоже 5 жылдан? Да, 5 жылдан 7 жылга чейин как ушундай эле кетет. Легковойлордон получается любой тариф бар, мисалы. Легковойлордо каждый рекламамда айтып келем го. Экономдон баштап бизнес класска чейин баардык комплектациясы, баардык немесин табабыз бул жерде бар. Эң башкысы ушул алармандын документ жактары жакшы болуп, адам одобрениядан өтсө эле болду экен да. Ооба, бул жерде биз одобрение кылганда көбүнчөсү биздин жердештер подавать этип атканда лимит эмне машинага берет. Андан ар жагы кредитный отделге апарганда биз барып кредитный отделдеги кыздарга айтабыз. Бул биздин автобустан келип аткан киши. Буга доходун көтөрүш керек. Официальный жумуш кылып, чыгып одобрениеге прогалканы жакшылап түзүп бер деп айтабыз. Көбүнчөсү эле уже билип калды, биз бай көптөн ат максаты деп келгендерди сразу ошо немени колдонушат. Ошол программаны. Прогалканы биздин кыргыздар чанда-чандасы эле официальный иштеп калган болбосо, көбүнчөсү эле таксиде неофициальный болуп атпайбы? Ооба. Анан доходун көтөртүп, анан шпрагалканы беребиз, ошо шпрагалка менен жакшынакай кылып четко кылып эле окуп берсе, канча банкта неметип аткандар. Эми азыр деле өзүбүз көрдүбүз. Азыр одобрение деп чуркоду, ошого мен өзүм телефонун алып жооп бердим бардыгына. Ошондо шпрагалканы өзүм окуп берип, анан одобрение келди. Тинькофф банктан келди. Бул грузовый алам деп аткан болчу. Анан процент боюнча да көп жазышат да комментариydенчи, канча процентке берет, ошону так жазбайсыңарбы депчи. Банктык эми бул жерде 25 банк кандай кылып так жазабыз 20-сын 25-ин. 12ден 20га чейин болот. Ошонун ортосу менен кетет. Кайсы банк берсе өзүнүн ставкасы бар да. Ар кайсы банк ар кандай экен? Ар кайсы. Бүт банктын бир ставка эмес. Мисалы үчүн ВТБныкы 12 болсо, Альфаныкы 11 болуп калат. Совкомдук 16 болуп калат, кеп банктыкы 20 болуп калат, ушундай да. Анын баарын айтканда деле биз эми ошондо мындай эле айткыбыз, башталышын ортосун аягын айтып, 12ден 20га чейин. Минималдуу максималдуу, средний ошону менен 16 менен кеткендер көп болот. Обклейка и лицензия, подарок от салона. И резина, Пандора, там, видеорегистратор бүт. Келген кардарды сиз деле бул жерде тосуп алып, там салонду кыдырып көрсөтүп. Мен келген кишинин баарын эле көрсөтөм. Кайсы машина площадкасына алып чыгып көрсөтүп, бааларын бүт билебиз. Наизусть эле билип калдык уже бул жерде канча. Бул мынча турат. Ежемесячный санабай туруп эле айтып коебуз бул мынчадан. Болжол менен мынчадан айланат деп. Примерно туда-сюда минус плюс эле жаңылбасаң. Макул, фаворит болгон Kia Rio'ну алып көрөлү. Kia Rio пробег менен, Пробег менен? Кайсы жылкы? Кайсы жылкы сизге керек? Көппү машина? Көп, 18ден 22ге чейин. Анда 22-чи жылкы Kia Rio'ну алалы. Ал кымбатыраак болуп калат го дейм, элдин угушуна. 22-чи жыл комплектациясы кандай керек? Комплектациясын мен билбейм, бирок ушу средний базовый, да? Базовый. 2 миллион 400 миң. Себестоимость машина. И плюс кайсы банктын проценти кетет. Ежемесячный платежу 40-50 миң ортосунда кете берет.
40-50'nin ортосунда айына. Айына. Первый 5-6 ай көбүрөөк болушу керек, андан кийин 40-50 ушундай түшүп кетет. Понятно, понятно. Бул жерге машиналардын алдында жакшылап ойлонуп, 7 эмес 100 жолу, 1000 жолу ойлонуп, бир кесонан келиш керек. Бул жерде машина алыш баягы оңой эмес, оңой олтоңуш эмес. Жакшылап ойлонуп туруп келиңиздер, калган жагына бардыгынан колдон келген жардамыбызды кылабыз биз. Ана, көрдүңүздөр туугандар, эч ким мындай айтпайт да, Максатбек силерге ачыгын айтып, как ана эс айтып атат. Андан кийин же бизди же Максатбек экенин каралап, жамандап жазыштын кереги жок. Ошол, кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз, Максатбекке. Рахмат маегиңиз үчүн. Москва шаарында жашап жаткан жердештерим, барыңыздарды бүгүнкү күндө кармап аткан орозоңор кабыл болсун. Кайрадан жолугушканча сак саламатта болгула, оорубагыла. Ай баракелде.